Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан Маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто экс-прокурор, коомдук ишмер Азимбек Бекназаров. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Азимбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Бүгүн темабыз кайра эле ошо курултай жөнүндө. Анткени деген биз мындан мурун эки президенттин бири-бири менен пикир келишпестиги боюнча сизден маек алганыбызда биздин көрүүчүлөр абдан туура кабыл алып көрүштү. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Калыс сөзүн айтпаса карылардан не пайда деген. Мына кече ошо болуп өткөн курултайда ушул бир аксакал саясатчы, аксакал киши катары сиз деген ошол жерде деген бардыгына өзүңүздүн калыс сөзүңүздү айткандай болдуңуз. Бүгүн элдин пикири ар кандай болуп жатат? Кыскача баяндап кетсеңиз. Туура, сага келгенде айттым эле. Мурдагы президент дагы, азыркы президент дагы менин үзөңгүлөш досторум деп. Бүгүн экөөнүн араздашып турганын мен чын билбейм деп айттым эле. Экөөнө жолугуп аракет кылып билгим келип атат деп. Бирок экөөнө тең ошондон кийин деле ушул убакка чейин экөөнө тең жолуга алган жокмун. Бирок экөө тең ачык билдирип коюшту. Айрыкча Атамбаев жана билдирүүсү менен мен жолукканга чейин эле эмне араздашып атканын айтты жана Матраим үчүн болду деп өзү айтып алды. Ошондон кийин мен түшүндүм экөөнүн ортосунда ажырым биротоло үзүлгөнүн. Ошондуктан курултайда докладымда айттым. Мен 5 күн болду экөөнүн ажырашканына ишенгениме деп. Ошондуктан бүгүн азыр пресс-конференция бергенде дагы айттым, көп саясатчыларга кайрылдым, айрыкча СДПКнын депутаттарына кайрылдым. Талтайбай бутуңарды же Атамбаев, же Жээнбеков тарапка жыйнап алгыла деп. Өзүм жөнүндө да айттым. Мен курултайдан кийин ушу курултайдын чечимин аткаруу боюнча бутумду Атамбаевден жыйып бир жакка турдум мен дагы. Ушул бийлик менен ушу курултайдын чечимин аткарууга аягына чейин турам. Эгерде курултайдын чечимин ушул жаңы жылга чейин айрым пункттарын аткарбаса, айрым пункттарын май айына чейин аткарбаса, анда мүмкүн мен азыркы бийликке дагы опасный болуп калышым мүмкүн. Курултайдын чечимин аткарбаса. Бул сөзүңүздүн кортундусундан ошол курултайга келгендердин арасында эки тарапка тең бутун коюп тургандарды байкадыңызбы же эмнеде андай жыйынтык кылдыңыз? Албетте, курултайга келгендердин эмес, келбей койгондордун буту эки тарапта экенин байкадым. Келбей койгон жана аттуу баштуу саясатчылар деп кече Момбеков айтып атпайбы? Ошого окшогон. Сооронбайдын чайын ичкенге резиденцияга киришти, а бирок элдик курултайга келбей коюшу эми сын айтышып атат бүгүн. Биз билгенбиз, Каптагаев доклад жасаарын билгенбиз, ушул сөз айтыларын билгенбиз, бир тараптуу эле Атамбаевка баа берилип кыларын билгенбиз, биз ошон үчүн барган жокпуз дегендерге айтып атам. Анда сен Жээнбектин чайына эмне барасың? Резиденцияга. Ошондой эле сен ошондой көз карашың бар экен, эмне үчүн курултайга келип айтпайсың? Биз бардыгына бердик да, бүгүн да айттым, эмне үчүн СДПКнын Атамбаев келген жок ал жерге? Жол болсо партиясынан келип туруп ошеке андай эмес, Жээнбековго дагы канаттандырырлык эмес деген баа бергиле деп сунуш кылам деп эмне үчүн айткан жок? Ошол Нурбек адвокат келип туруп эмне үчүн ошол сунушту койгон жок? Чакыргансыз. Биз чакырдык келди деп, эмне үчүн алар келген жок? Эми келбей туруп алып, анан кийин бизди чакырган жок деп тарылса мен мойнума алат элем. Мына ошолорду, ошол Атамбаевди, анын СДПКсын, ошо тараптагыларда кайра чакырабыз деп катуу турган үчүн ак үйдө атыгыл ушундай ушак жүргөнүн да билем. Бекназаров Атамбаевдин акчасына курултай өткөрүп атат деген ак үйдө ушундай ушак жүргөнүн деле билдим мен. Билип турдум ошол убакта. Бирок менин максатым ошо эки тараптуу бардыгын карама каршы көз караштагы саясий күчтөрдү бир маселеге топтойду. Жок дегенде бир маселеде, бир 5-6 маселеде биригели. Анын эң башкысы ушу үй бүлөлүк башкаруу, кландык башкарууну бир арылалычы президенттердин көзүн карагандан. Экинчиси ушу алтын байлыгыбыз кумтөрдү бир кайтаралычы. Ушул эки маселеде бирикпейлиби дегенде курултайдын өзөгүн ушул түздү. Мына ошол залда ушул экөөнүн бир добуштан колдоду. Ошондуктан президент Атамбаев ушу 6 жылда президенттен кийин ушундай мүмкүнчүлүк берилди эле революциялык максаттарын ишке ашырыш. Бу тилекке каршы ал жасаган жок. Ошондуктан курултайда жана Атамбаевка өтө катуу баа берилип калганы так ошол болду. Ал өзүң күнөөлөсүн.
Ал эми ошондо Жээнбековго канаттандырылык, аванс менен канаттандырылык деп туралы дагы 6 ай мөөнөт берели дегенде 3 каршы, калгандары толук колдоду. Бул дагы эле бийликке үмүт кылып, ушуга мүмкүнчүлүк берели, колуна кол, бутуна бут берели эгер ушул реформаларга барса деген эл делегаттар айтты. Эми бийлиги да түшүнүш керек. И ошол азыр таарынып аткан Атамбаев да түшүнүш керек. Элдин баасы баары берилет экен дегенди. Элди кызыктырган нерсе бул болуп жатат. Ошол бүгүнкү президенттин 1 жылдык ишине канаттандыралык деген жыйынтык бердиңиздер. Ошол эмненин негизинде, ушу 1 жылдын ичинде жасалган кайсы нерселерге Атамбаевдикы мейли ал деген айткан жасабаптыр, саясий куугунтук кылыптыр, элдин көп маселеси чечилбептир деп канаттандыралык эмес деп бердиңер. Ага көз караштар түз. Эми ал эми мына бүгүнкү президентке 1 жылдын ичинде иштеген иштери канаттандыралык деп берип, анан жанагы 6 ай аванс дегендерге да коомчулук көп түшүнбөй жатат. Кандай эмненин жыйынтыгынан? Мен докладымда муну так айттым. Доклад илинип турат ар жерде. Ошон үчүн чечимди эле карай бербей, докладда караш керек. Эл делегаттар менин докладыма карап туруп ошондой баа беришти. Мен доклад айттым. Ушул убакка чейин 1 жылга чейин кош бийлик келип келди. Тымырдын Атамбаев мен айткандай гана сен жетелеме президент болосуң, мен айткандай гана ишти кыласың деп. Сооронбай Жээнбеков жыл бою ушу менен ушудан жетелеме эмесмин, мен эл шайлаган президентмин деп аракет кылды. Ушул аракет экөөнүн ушул ажырашуусу коомдук, мамлекеттик деңгээлде ажырым менен бүтпөй, партиянын деңгээлинде гана бүттү ажырым. СДПКнын ичинде. Бул чоң ийгилик. Анткени Кыргызстандын менталитетинде ушу кыргыздарда бизде ушундай нерсе бар да, ичкен кудуңа түкүрбө бир жагынан, экинчи жагынан сага эл президент деп шайладуу, элдин ишениминдеги иш-чара аткарыш керек. Мына ушул жерден Сооронбай жанагы чыр чатаксыз башын мурдагы президенттен ажыратып алды. Анын жетелеме президенти болбойм. Алмаз Шаршенов кечирип кой, сен мени колдосоң дагы, көрсөтсөң дагы, шайлоодо колдосоң дагы, мен бирок элдин ишин кылайын, элдин көйгөйүн аткарайын дегендей максатта ошодон ажырашып кетти. Ал ажырашпай коюп деле отуруп алса болот болчу. Ишти кыла берсе болмок. Бирок ал ушул жолду тандап алды. Мына ушул жолду тандап алганын эле биз канаттандыралы, аванс менен канаттандыралык дейли дегенди эл колдоду да. Ушул чоң иш болду. Түшүнген кишиге бул абдан чоң маселе. Түшүнбеген кишиге эмне президент болуп кете берди да дейт. Жок. Бир жагынан адамдык нерсе кыйнап турду. Ушул мени колдоду эле, президентке көрсөттү эле деп. Экинчи жагынан мен эл шайлагандан кийин өзүм иш кылышым керек, өзүмдүн программамды ишке ашырышым керек деген экинчи нерсе турду. Анткени эртең эле эл айтат да, сен Атамбаевден бошонбойсуңбу деген нерседен бул бошонду. Ошон үчүн эл жанагындай канаттандыралык деп залдагы делегаттар туура түшүндү. Туура кабыл алышты. Мындан келди Сооронбай Шарипович тараптан достуктан да чындык кымбат деген мамиле болду деп жыйынтык чыгарып турсуңар. Бул жерде дагы бир коомчулукту кызыктырган нерсе, экс-президент Алмаз Шаршеновдун Сооронбай Шариповичке койгон эч кандай дооматы жок, далили жок, кайра эле бир ырды кайталап эле Матраимов райым жөнүндө кечке айтып келе жатат. Бул жерде биз юрист эксперттерден сурагандыбызда чындыгында аны кызматтан алганда коррупционер экенин кармалып же болбосо коррупцияга шектүү экени далилденбей туруп ишенбейчүлүк менен кызматтан алынган. Андан калса ал статья ал кишиге тиешеси жок экен, ал орун басар болгондугуна байланыштуу. Ага карабастан эле бүгүн башка мамлекеттик чоң көйгөйлөр артта калып, бизде бүгүн жетишпей жаткан нерселер, жана калыссыз саясий куугунтуктар, анын баары артта калып эле кайра эле ошол Матраимовго токтолуп жаткандыгынын себеби эмнеден деп ойлойсуз? Эми мен Атамбаевден биротоло талтайбай бутумду тартып алдым деген дагы ошол Атамбаевдин акыркы билдирүүсүнөн. Сооронбай Шариповго тарынганым ошо Матраимовго байланыштуу дегенден болду да. Ушу Матраев менен Атамбаевдин Сооронбай үчөөнүн байланышындагы аралашкан киши катары айтайын мен. Бул 2010-жылы апрель айында болгон. Сооронбай Шарипович губернатор. Түштүктө жанагындай тополоң болуп атат. Бакивчилер баары баяктан кетпей, тейитте жүрөт. Элдик бийлик алмашып атат. Элдик губернатор болуп Сооронбай Шарипович отурду. Бирде кууп чыгат, бирде отурат, ушундай акыбал болчу ошол убакта. Ошондо барганда мага Сооронбай Шарипович айтып калды. Мына жерден эл Ош түштүк региондогу таможнянын башчысын эл кууп ирсе, борбордук бийлик кайра дайындап туруп, силер акчасын алып
400 миңби 700 миң долларын алып кайра дайындап койсуңар деп упрек кылды мага. Бажы органдарынын куратору Атамбаев болчу. Мен анан ошол жерден телефон чалып атам Атамбаевга. Бияктан Сооронбай Шарип чыйлап атат. Эл куурген бажычыны сен кайра дайындап койсуңар Кулматов экөөңөр. Мындай болбойт деди. Бул соцсеттерде жүрөт, азыр деле жүрөт ошол телефон менен сүйлөшкөнүбүз, 8 жыл мурдагы сүйлөшкөнүбүз. Ошондо Атамбаев мага айтып атат: "Сен мени коркутпа. Мен айтып атам да, сен Бакиевдин жолуна эмне эле түшүпсүң? Кайрадан эле тыйналып эле дайындамайды баштапсың Кулматовго. Мен ага жол бербейм" деп атам. Ага далил бар болчу, анан акча берген. Эгер ушинтип коо берсең, эми Сооронбай айтып атат да мага, губернатор айтып атат да. Эми ал мен ошону айтып атам. Губернатор айтып атат, акча алып дайындапсыңар деп биз көпүрөк кылып атат. Акча алганын мен көргөн жокмун, бирок ошентип айткан сөзүн айтып атам. Десем, ал айтты: "Сен мени коркутпа досум" деди. Вот кече билдирүүндө айтып атат. Мен 23-үндө эми 7 жылдан кийин ошо кызматтан кетеринде эртең Сооронбай 24-ноябрда отурар да, бул 23-ноябрда аны кызматтан ал деп Сапар Исаковго айтып атат. Эмне үчүн 7 жыл отурду анда сен менен ошол иштеп? 7 жыл сен эмне үчүн ошону кармап отурдуң дагы? Эртең Сооронбай эми кызматка келет деген аны ал деп атасың. Вот логика болуш керек да. Эгерде ал ага чейин коррупционер болсо, сен эмне үчүн Сооронбай эртең кызматка келеткенге чейин иштетип отурдуң аны? Вот анан Сапар Исаков ошону бошоткон үчүн ана мына түрмөдө отурат дейт. Сапар Исаковдун ошибкасы. Эмнеге шашабыз? Эртең иммиграция болгондон кийин анан менин оюмча, жеке пикиримче, бул жерде башка нерсе айтат да. Эмне үчүн анан ал 7 жыл иштетип туруп анан эртең полномочиясы бүтүп аткан күнү кызматтан ал деп Сапар Исаковго буйрук берет? Эмне үчүн? Значит, Матраевдер айтты: "Мындан кийин биз жаңы президент менен иштешебиз. Сиз менен иштешпейбиз. Кечирип коюңуз" деди. Жок, андай эмес. Ал президент мен айтканыма чыкпай, сен мен менен кызматташа бересиң деди. 7 жыл кызматташтың беле, так ошондой кызматташа бересиң деди. Ал айтты: "Жок, мен жаңы президент менен кызматташам" деди. Вот анда бошойсуң деди. Менин жеке пикирим так ошондо. Юристтер туура айткан. Жанагы айткан. Эгерде Матраевда кандайдыр бир коррупциялык элементтер болсо, элден бурун сен кылмыш козго, далилде. Анан кийин мындай коррупциялык кемчиликтерди кетирген экенсиң деп ана кызматтан айда. Эми ал жерде ал орун басар болду. Кулматов деген 2 жолу келди го директор болуш экен. Ал Кулматовдун болгон орун басары да. Кулматов жөнүндө эмне үчүн Матраевди коррупционер дейт да, Кулматовду эмне үчүн коррупционер дебейт анда? Төрагасын. Ошон үчүн Атамбаевдин айткан билдирүүсү ушу өзүнө өзү каршы иштеди да. Логика жок. Bir мамлекеттик, президенттик, экс-президенттик подход жок. Мен байым, акчам мына жактан, анын акчасынын байыганы кимге кызыкчылыгы бар? Андан көрө элден кечирим сурап, мен 6 жылда чын эле көп кемчиликтерди кетирсем керек. Революциянын максаттарын аткарбасам керек. Эл наразы болуп атат. Камалгандар да наразы болуп атат. Анча менден келсе Сооронбай Шарипович, менин мураскарым катары менин кемчиликтердин оңдо. Мындан кийин мен сага аралашпайм. Өзүң иштеде өзүң жооп бере алдында. Мен элге кайрылам, мен буга аралашпайм деген сөздү мен күткөм. Бирок аны уккан жокмун тилекке каршы. Мына ошондуктан мен бүгүн пресс-конференцияда айттым, саясатчыларга да кайрылдым. Эми ушул мурдагы президент менен анын мураскорунун ортосуна талтайбай, бутугарды бир жакка жыйып алгыла. Же Атамбаев тарап болуп бир-бирек өткүлө, айрыкча СДПКнын депутаттары. Же болбосо Сооронбай тарап өткүлө дагы иш кылалы. Ошондо саясий багыт өзгөрүшү мүмкүн, Сиз мындан мурда да бир айтып кеткен сөзүңүз бар экен, президенттин айланасында 2 саясий группанын бийлик бөлүштүрүү менен эле алек болуп жаткандыгы жөнүндө. Ошолордун жыйынтыгы кандай болду? Бүгүн бир багытка келиштиби же? Мен оюмча бүттү. Ошон үчүн талтайбагыла деп аткан ошо. Анын негизинде айтылган, Дагы бир сизге бере турган суроо, мисалы үчүн бизге буга чейин өзүңүз күбө болгондой бир нече президент бизди башкарды, бир нече бийлик келди. Ошолор келген сайын эле бизде деген абдан олуттуу маселелер, кум төр жогоруда сиз айтып кеткендей, тагдыр чечилбей жаткан дача суу, баягы эле ак суу окуясы, 7 апрелде соңуна чыгаруу, ким күнөөлүү, ким күнөөсүз деген сыяктуу. Ошол боюнча эч кандай бир жыйынтык чыкпай эле, качан болсун эле бийлик талашуу, же болбосо бири-бирибизди көрө албастык кара пиар менен эле алектен отуруп калып атабыз. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Себеби коррупцияда.
Мен кече күнү докладымда ошончо Сооронбай Жээнбековди сындадым. Сен деле Атамбаевден, Акаевден, Бакиевден ашып кеткен жоксуң. Коррупция менен күрөшүп атасың, партизандык согуш менен, кайчы менен кыркып атасың бутактарды. Өзөгүнө, тамырына балта чапкан жоксуң деди. Мен докладымды окусаңар, так жазып турат. Анан пример кылып айттым. Бүгүн Сапар Исаков менен Жантөре Сатыбалиевди камап койдуң. Ошол Бишкек теси боюнча ремонтка жанагы пласкупсы кычкачты кымбат алып турду, ошону улам-улам айтып атасыңар. А 92-жылкы келишимдин негизинде, коррупциялык келишимдин негизинде, азыркыга чейин Канададан, Франциядан, башка чет өлкөлөрдөн ташылып аткан кымбат баалуу помидорлор, мөмө жемиш, колбасалар боюнча, эмчен кумтөр боюнча мурдагы премьер-министрлерди камабайсың. Анткени Бишкек тесине келген жанагы кычкач пласкупсага караганда кумтөргө чет өлкөдөн ташылып аткан кымбат баалуу помидорлор менен картошка, колбасалар шумдуктуудай. Ал бир помидор алтындын баасына тете келип атат сырттан. Но анда Чыңгышевден баштап бүгүн Абылгазыевге чейин эмне үчүн камабайт деп мен докладымда айттым, ошол жазылып турат. Вот тандалма деп атканым ошол. Сен айтып аткан сурооңо ушундай жооп. Батыкаевдин иши, башкалардын иши, Дача суу, Бишкек кеми, сен айтып аткан жанагы мурдагы маселелер, Бегөккөн, Бител толтура эмне үчүн? Революциядан кийин биз ошого катуу аракет кылабыз. Аракет кылгандарды 6 айга жетпей бизге окшогондорду айда берет. Мына 2 революциядан кийин мисалы мен бир жылда 5 ай иштедим, себеби ошолорго киришкен үчүн. Ошол кумтөр боюнча 2005-жылы 21 апрелде кылмыш козголгон. Аны 7 апрелде өрттөп салышты. Качып кетип аткан бийлик бардыгын өрттөдү. Ошо сен айткан иштердин баарын өрттөдү. 3 жолу кирип туруп прокуратуранын архивинен бери өрттөдү, подвалынан бери өрттөштү, жок кылып кетишти. Но бирок андан кийинки бийлик Атамбай ошону восстановить этиш керек эле да. Биз декрет алганбыз да, ошол өрттөлгөн иштер калыбына келтирип тергөө жүргүзсүн. Атамбаев кумтур боюнча ишти уланткан жок. Ошол ишти восстановить эткен жок Салянёкова. Кайра жаңы иш козгомуш болду дагы, жаңы кылмыш козго. Анан 10 жыл өтүп кетти, срок доносы өтүп койду, кайра кыскартып койду. Бул ошол жанагы кумтөрдүн артына турган коррупционерлердин кызыкчылыгы үчүн атайын жасалган механизм. Эгерде кумтөр денонсация болсо, бирөөлөр айтып атпайбы, бул улутташтырылыш керек деп. Мен дагы айтып коеюн, улутташтырылгандай кумтөр менчикке берилген эмес. Улутташтырылат бирөөдүн менчигиндеги, жеке менчиктеги нерсе мамлекетке алынганда улутташтырылат. А кумтөр арендага берилген 50 жылга, 42-жылга чейин. Аны биз келишимди бузуп эле денонсация кылышыбыз керек. Эгер денонсация кылып койсок, мына ошондо Сентеранын, Камеконун артына турган адамдар, Борис Пришченге окшогондор, Акаевден баштап кимге канча бергенин, ушу бүгүнкү бийликке чейин кимге канча берип келип иштеп жүргөндүгүнүн бомбасын жарат. Мына ошондуктан бардык бийлик кумтөрдү коруп, тийбей, ошол коррупциялык келишим. Өздөрү айтат, да бул коррупциялык келишим экен дейт дагы, муну Акаев түзүп кеткен экен, муну Бакиев түзүп кеткен экен. Анан эми болсо эми бүгүн Атамбаев келген экен. А ким кой деп атат сени жогорку кеңеш ошону бузуп салса? Денонсация кылып койсоң. Денонсация кылабыз деп биз кол да топтоп келдик 13-жылы. 16 000 кол топтоп кеттик. Бүгүнкү бийликтин ошонун аягына чыгарына ишенесиз? Мына ошон үчүн ошону койдук. Эгерде ушуну кылбасаң, ушул денонсация боюнча иш баштабасаңар 1-январга чейин. Анда биз кайрадан 10 000 кол топтоп туруп денонсация мыйзам делдик деп өзүбүз жазабыз дагы, өзүбүз кабыл алдырабыз дедик. И конституциялык реформаны да ошентип 300 000 кол топтойбуз керек болсо. И 2006-жылкы ноябрдай болуп кылкылдап туруп, тынчтык жолу менен алдырабыз деп чечимге кирди бу дагы. Мен өзүм сунуш кылдым муну. Ошол курултайдын жыйынтыгында дагы бир чечимдериңиз бул жанагы саясий туткундардын тизмеси түзүлдү. Бул саясий туткундарга ошол жерде расмий тизме түзүлдү дагы. Бүгүн мени кызыктырган маселе ошол сиздер чыгарган чечимдеги саясий туткундардын тизмесин биздин бийлик, биздин мамлекет ошону расмий кабыл алабы? Бул жөн эле же сөз үстүндө калып калабы? Биз залдагы айтылган багы жеке адамдын же болбосо ошол саясий партиянын коргоо, саясий партиянын мүчөлөрү да ар кимдин артында кызыктар адамдар бар да сунуш кылып, муну саясий туткун кылгыла, муну саясий туткун кылгыла деген сунуш бергендердин артында адамдары бар да эми кызыкчы.
Бирок биз айрыкча биз резолюция жазып атканда мен ошого юрист катары ошону мыйзамдуу чечилиш жолу менен чечим алдык. Башкы прокуратурага айттык, ошол иштерди изилдеп, жаңы ачылган жагдайдын негизинде жогорку сотто оңдоп караткыла. 2005-жылы, 2010-жылы ушундай болгон. Билесиңер да, Тургун Алиев, Кулов, Исаков, Жекшен Кулуптардын кадырбектери бар акталган да ошол кайра мурдагы бийликтин саясий туткундары. Ошонун ичинде мен дагы толгон. Бизди сот актаган, кайра оңдоп караган. Мына ошондуктан биз прокуратурага бердик. Мен айтпадымбы? Өткүрбек иним, коллегам, мурдагы жетекчиң катары айтайын. 2005-2006 жылы муну прокуратура жасаган. Сен президенттин көзүн карай бербей, өзүң демилге кетирип, мунуга бузулган экен деп президенттин алдына туура маселе койсоң, президент сени молодец деп ишенет. Аны буйругун күтүп отурба дебедимби докладында. Бул прокуратуранын иши. Ошон үчүн биз сен президентке кайрылганы, сен бул прокурорду кыспа, эркин иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп бер, а сен прокурор будан көз каранды кылбай, адвокаттарын кошуп, жана соттолгон адвокаттарын кошуп, изилдеп, адвокатына да, коомчулугуна да эгер баш тартсаң, мунун негизинде баш тарттык. Ал эми макул болсок, мунун негизинде макул болдук, жаңы ачылган жагдай менен каратып атабыз деп айт деп туруп чечим алдык. Бирок ошол жерге биз эми ишин билбеген кишини юрист катары мен айта албайм деп айттым, саясий туткун деп. Мен докладымда айттым. Мен билген иштерди гана айтам деп айттым. Бектур Асановдун ишин, Келдибековдун ишин, Рапшан Сабировдун ишин, Сарулуктардын ишин, Текебаев, Дүйшөн Чотоновдун ишин айттым. Ушуларды мен билем, бу жерде саясий буйрутма, жасалма документтер толтура деп айттым. Бирок мен билбеген залдан кошкон адамдардын ишин мен киргизген жокмун. Же биз киргизген жокпуз аны. Аны саясий партиялар киргизди. Добушка салды. Мисалы Түлеевди залдан көрсөттү, өзү да чыкты. Добушка салганда араң-араң өттү. Көпчүлүк менен өтүп кетти. Салянованы салышты, сунуш берди залдан. Адагызы чуу болуп атырып өтүп кетти. Бирок делегаттардын чечимин мага жагабы, жакпайбы биз аткарабыз да. Ошон үчүн биз киргиздик. Эми президент менен башкы прокуратурага ошолорду бердик. Карап чыккыла. Бирок түрмөдө азыр жаткандардын ишин, Текебаев, Бектур Асанов, Талгарбектердин ишин түрмөдө жаткандардын биринчи кезекте тез арада карагыла деп жанагы чечимге тиркеме кылып, аткаруу комитетинин атынан мына кошо жөнөтүп атабыз. Анткени ал добушка салынбай калды да. Булар биринчи кезекте каралсын деп добушка салынбай калды. Добушка салынбаган нерсени биз чечимге кошкон жокпуз. Бирок докладтарда жана жары сөздөрдө айтылган пикирлер үчүн аны өзүнчө тиркеме кылып жөнөттүк. Да бүгүн ошол саясий туткундар боюнча ар кандай пикир болуп атат. Ошол биздин эле уюштуруу комитетинде отуруп алып, эки фронт менен кыжылдашып атат. Оногуну эмне коштуң, муногуну эмне коштуң деп. Анткени ошол азыр биздин уюштуруу комитетинде противоположный адамдар бар. Бир убактарда Салянова камаган кишилер бар. Ошолордун баары бир истокко кирип калды бүгүн. Ошон үчүн ар кандай разногласия болуп атат. Бирок биз делегаттардын чечимин сыйлап, разногласиясына бар экенине карабай, бардыгын жөнөттүк. Эми сөзүбүздүн аягында негизи мен бул суроону журналист катары көптөн бери даярдап жүрөм. Бул суроого жалгыз сиз эмес, ошондогу убактылуу бийлик 14 мүчөсү тең жооп бериш керек болчу. Сиз да барсыз. Бүгүн өткөргөн курултай өзүнүн максатына жетти деген жыйынтыкты чыгарып жатасыздар. Ал эми 2010 жылкы революция. Ошондо Бакиевди жаман бул деген үй бүлөсү менен башкарып атат, бардыгын кыйнап атат, камкор болду деп өз мекенинен кууп туруп, ордуна 14 мүчөсү бар убактылуу бийлик келген. Андан бери 8 жыл өттү. 8 жыл аралыкта менимче коомчулуктун пикиринде жана чыгармада жазылган тамсилдей эле балык, чаян, аккуу сүдүрөп келаткан араба сыяктуу эле, ошол араба ордунан жылбастан эле ар кимиз ар жакка тартып, ошол араба ордунан жылбай турган сайт. Бул коомчулуктун пикири. Ал эми сиздин жеке пикириңиз ошол убактагы 14 тизмеде турган 14 убактылуу бийликтин мүчөлөрү бар. Өз максатына жеттиби деген мага мурдада бул дала жолу суроо берилген, мен дала жолу жооп берген. Мен 8 жылдык жыйынтыктар. Мындайда убактылуу өкмөт 1 жыл иштедик, биз 8 ай иштедик. 25 декабрда элге отчет берип биз кеттик, тарадык.
10-жылы 25 октябрда. Биздин ордубузга шайлоодо утуп келген ата журт, Ар-намыс, СДПК, Республика деген партиялар келди дагы, Келдибек спикер болуп бийликти алды колуна. Анан алар Атамбаевди премьер-министр кылышты. Биринчи жолу өткөрбөй, экинчи жолу өткөрдү. Ошол өткөргөндөн биз өзүбүздү таратып бердик. 11-жылдан баштап келаткан нерсеге биздин бир никакой тиешебиз жок. Атамбаев биз менен иштешкен жок. Атамбаев ушул 11-жылдан бери муногу парламент менен иштешип келатат. Бизди самозванкада бизди ошондон баштап душман болуп келатат. Мени менен иштесе мени бир кызматка коет эле да. Биздин баарыбызды Атамбаеваны баш кылып самозванкада сөгүп келатпайбы? То есть Атамбаев убактылуу өкмөттөн бөлүнүп, наоборот, тескерисинче муногу парламентте жол болсо ошол Бакиевдин жолуна кирип, жана Жээнбеков Бакиевдин жолуна кетти деп атпайбы? Өзү Бакиевдин жолун жолдоп, өзү отурду ушулар менен. А биз душман болуп көчөдө жүрдүк да, наоборот, тескерисинче. Ошондуктан азыркы 6 жылдагы Атамбаевдин ишине биздин бир кандай тиешебиз жок. Эгер каерде менин тиешем болсо айткыла, мына жерде сен тиешең. Жок, айтсаңыз, ошол революция өз максатына жетти. Революциянын максаты ишке ашкан жок деп ошону биринчи биз айттык да. 12-жылы биз айттык да, революциянын максаты ишке ашкан жок. Сен уже тескери Бакиевдин жолуна кеттиң деп Атамбаевга биз айтканбыз. Бүгүн Атамбаев эмес, Жээнбековду айтып атат, сен Бакиевдин жолуна түштүң деп. А ушул эле Атамбаев айткан сөздү биз буга айтканбыз 11-жылы. Сен каяка кетип атасың? Эми үчүн шопурларыңы, катчыларыңы, жан сакчылыгыңарды мамлекеттик чоң кызматка алып келип атасың. Эми үчүн революциядан кийин козголгон кылмыштардын баарын жаап салдың. Аны биз айттык да, унчукпай коюуга укугум жок деп далай жолу сага деле интервью бердим го, далай жолу. Ошол учурда Азымбек мырза, мен жогоруда мисал кылып кеттим. Ошол арабаны, анткени биз деген кыргыздын кылымдык тарыхында кала турган революцияны жасадык да. Президентти кетирдик, бизге жакпайт дедик. Өзүбүздүн эркин эл экенибизди, өз тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда экенин далилдеп бердик да ошондо деген. Ошонун негизинде ошол 14 убактылуу бийликтин мүчөлөрү жанакы арабаны чогуу бир жерге тартып жеткирип, бир элдин купулуна толо турган жыйынтык чыгарып берсеңиздер болбойт беле? Болот эле. Ал үчүн ошол жанагы Атамбаев президентке келгенде ошо биз менен команда катары туруш керек болчу. Бизди самозванка деп кууп үрбөй. Анын айланасында убактылуу өкмөттөн эч ким калган жок да, ал жалгыз калды да. Ал айланасында шопур-попурлар менен Сегизбаев, Пегизбаев менен туруп алып иш кылды да. Убактылуу өкмөттүн айланасында эч ким калган жок да. Да, Текебаев 15-16-жылга чейин жүрдү, анан кийин опасный болуп кетти. Иса Өмүркуловдун азырда белгисиз, же биякта, калгандарыбызды баарыбыздын 11-жылы айдады, ал кетирген жок да, команда түзгөн жок да, каалаган жок. А түгүл 10-жылы шайлоого кетип атканда, парламенттик шайлоого мен барган жокмун, парламенттик шайлоого мен калып калдым. Орос Сакновага жардам берейин деп. Бир жыл болсо да, 11-жылы. Ал эми бул экөөнө мен айттым Текебаев менен СДПКга, бир партия менен баргыла шайлоого. Ошол жана сен айтып аткан революциялык партия болуп баргыла дагы келгиле деп. Но тилекке каршы экөө эки партия менен барды, экөө отура албай койду да. Ошонун кесепетинде мынакей ата журт, республика, ар-намыстар утуп келди. Булар акыркы орунда калды. Анан алар келди дагы өздөрүн Атамбаевди өкмөт кылбай койду. Атамбаев аргасы жок, анан Келдибек менен Бабановго жалдырады. Сен спикер бол, сен кийин премьер болосуң, үчөөбүз мен президент болоюн деп үчөө тандем түздү. Коньяк ичишти, өздөрү айтып аткандай, Келдибек менен анан кийин бир жылдан кийин президент болуп алгандай, анан акырын Келдибекин дагы бизди чапкандай Келдибекин чапты. Андан кийин Бабановун чапты өкмөттөн. Анан өзүнүн жеке бийлигин орнатты. Бул ачык чындык. Спикерин да чапты, өкмөтүн да чапты. Андан кийинки өкмөттү өзү аныктап отурду. Ким премьер болот, ким прокурор болот, жеке өзү чечип атты да. Биздин да кемчилигибиз ошол кемчилигибиз. Бир команда болуп тура алган жокпуз. Бул кемчиликке бизде бир элге жарыялаган, өзүбүздүн бир жарыялаган нерсебиз бар да. Убактылуу өкмөт, биз убактылуу өкмөтпүз. Биз конституцияны оңдойбуз дагы, таза шайлоо өткөрөбүз. Ким утуп келген партияга бийликти өткөрөбүз да кетебиз деп алганбыз да. Биз ошол сөзүбүзгө турдук да, өткөрүп туруп кеттик. Тынчтык жолу менен өткөрүп кеттик. Бирок таптакыр эле эч нерсе болгон жок дегенге да каршымын. Анткени мына бийликтин тынчтык жолу менен өткөрүп берүүсү камсыз болду да. Атамбаев аргасы жок өткөрүп берди. Эгерде ошол революциянын ошондой талабы менен болбогондо, ал бермек эмес Жээнбековго. Өзү да отурмак. Өзү да отуруп алмак.
Ошондуктан ол революциянын талабынан коркуп тынчтык жолу менен аргасы жок өткөрүп берди. Мындан келди 2010 жылкы революция өз максатына жеткен жок. Менимче бул Атамбаевпы кимиси болсо дагы кийинки келген өлкө башчыларына, кийинки бийлик башкаруучуларга бул үлгү катары, же болбосо мисал катары болуш керек деп ойлойбуз. Анткени дагы деле ошол жол менен кете берсек, анда бизди мамлекетти жалгыз курултай менен оңдоп түзөй аласыз. Ошон үчүн мен докладдын аягында залда отурган КДКнын мүчөлөрүнө, легендарный партиянын легендарлык парламенттин депутаттарына кайрылдым. Медеткан Шеримкулович, легендарлуу депутаттар отурасыңар деп. Андан кийин 2005 жылкы революция кылган Кектин атамандары отурасыңар деп аттарын атадым. Исмаил Сааков, Тургуналиевич деп. Андан кийин КДКга кайрылдым. Топчубек Тургуналиев, Жыпар Жекшевич, КДКчылар деп. Андан кийин 10 жылкы бекчилерге кайрылдым. Бектин атамандары, апрель революциянын баатырлары отурасыңар ушул жерде. Давай бул жолу дагы бир жолу Жээнбекке алданып калдык дебей эртең. Да 5 жылдан кийин да алданып алыппыз дебей, ушул жолу алданбай Жээнбеков менен ушул 2 революцияда ашпаган иштерди Жээнбеков менен биргеликте ишке ашыралы, келгиле дедим. Ушундай чакырык менен өтүрдүм. Маегиңизге чоң рахмат. Азимбек мырза, койгон талаптын жыйынтыгы чыгыш керек. Анткени сиз деген мен берүүнүн башында айтып кеттим. Сиз аксакал саясатчы, сиздин кеп кеңешиңизди көптөр угат. Жанагы 6 айдын ичинде дагы жыйынтык күтөбүз деген талабыңар, суроо талабыңар жакшы экен. Анда биз дагы коомчулук менен чогуу ошонун жыйынтыгын күтмөкпүз. Чогуу көрөлү, ийгилигин көрөлү, элибиз да көрсүн, сүйсүн. Наконец-то ушу Жээнбеков ушул 2 революциянын талабын аткарды деген бир атактуу президентке айлансын. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн коомдук ишмер, экс-прокурор Азимбек Бекназаров келип, курултайдын жыйынтыгы боюнча маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.